Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Сиздерге сөз бергендей, бүгүн Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнө келдик, элчиликке. Өткөндөгү Сахаровада жаткан биздин мекендештер боюнча официалдуу маалымат алганы атайын ушул өкүлчүлүктөгү адамдар менен кичине маек кылып кетели. Кандай болгон, эмне болгон ошол жөнүндө кичине жөн жайын айтып кетсин. Анда ичине кирели туугандар. Assalamu alaikum, кандайсыз? Ден соолук иштери жакшыбы? Анда ошол соц тармактарда таркаган баягы аудио, Сахаровадагы аудио жөнүндө кичине официалдуу маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздар. Соц тармакта таралып жаткан жанагы биздин чет элдик жарандарды убактылуу кармай турган борбордо жайгашкан жарандар боюнча туура эмес маалыматтар таралып жатат. Айтылып аткан маалыматтардын баары тең чындыкка дал келбейт. Себеби ал жерде өзүнүн чет элдик жарандарды кармап депортация кылуунун өзүнүн регламенттик мөөнөттөрү бар. Ал мөөнөттөр 15 күндөн 20 күнгө чейин андан ашпаш керек. Азыр күндө бизде кече эле ошол борборго барып келдик. Бүгүнкү күндө 150дей биздин жаран ал жерде кармалып өзүнүн Кыргызстанга депортациясын күтүп отурат. Анан жанагы соц тармактарда күн сайын 100 кишиге түшүп атат, аялдар балдар менен түшүп атат деген андай маалымат жок. Ал жерде проблемный бир 4 жараныбыз бар. Алар мөөнөтү кичине созулуп атат. Ал созулган себеби бар. Анткени алардын төлөнбөгөн карыздары бар, штрафтары бар. Ошол үчүн гана созулуп атат. Калган проблемасы жок жарандар ошол көрсөтүлгөн 15-20 күнгө чейин Кыргызстанга жөнөтүлүп атат. Демек өзүнүн срогу боюнча биздин жарандар чыгып кетип атат экен. Кечеги число бул 20 март боюнча айтып атасыз, дүйшөмбү күнү. Кече 20 март дүйшөмбү күнү биз ошол борборго барып келдик. Ал жердин жетекчилиги менен жолугуп келдик. Ал жакта азыр 1200ге жакын чет элдик жарандар бар экен. Ошонун ичинен кыргыз жарандары 150 кишидей. Калганы өзбек, тажик жарандары. Демек, ал жердеги мыйзамдуулук сакталып, ошол өз убагында кетип атат баары. Анан карызы барлар гана калышы мүмкүн, ошондойбу? Туура айтасыз. Ал жерде өзүнүн сроктору бар. Ошол срокторго ылайык эле кетип атат. Мен дагы силерге толук айтып кетейин. Бир жаранды, чет элдик жаранды ал жерде кармаш үчүн Россиянын бюджетинен 30 000 рубль акча бөлүнөт. Анан орус тарапка эмне кызыгы бар? Жөн эле жаранды ал жерде көп кармаганга. Чоң рахмат анда. Урматтуу туугандар, мына уктуңуздар, официалдуу маалыматты сиздерге бөлүшүп кеттик. Андыктан аман жүрүңүздөр бөтөн жерде. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ мөөнөтү бүтсө же жаңы миграционная карта керек болсо, чек ара кызматы Асылбекке чалып кабарлашсаңыздар болот. Телефон номери +7 926 929 1820, WhatsApp кызматы 24 саат иштейт. Өзү без пересадка, без посредник документке жардам берип, чек арага алып барып келет. Ишеничтүү, көп жылдан бери каттаган жигиттерибиздин бири. Үйдөн да алып кетет, келишим баада. Машина жылуу, жумшак, комфортный. Анда кайрылсаңыздар болот.